Парламенттик шайлоо жакындаган сайын ага байланыштуу маселелер тууралуу талкуулар да күч алууда. Шайлоо дегенде тилекке каршы эң эле биринчи добуш сатуу жана добуш сатып алуу жагдайы боюнча сөз кылбай коюуга мүмкүн эмес. Бирок эл арасында добуш соодасына байланыштуу пикирлер убакыт өткөн сайын оң жагына өзгөрүп жатканы байкалат. Шайлоодо мындай болуп атат да, бир-эки адамга эле акчаны берип коюп, алар үгүттөп эле айылдагылардын бардыгынча элдерди бөлүп алып эле, мына аларга 5 сом берип коюп эле анан таштап бересиң мынча адамга деп эле шайлоону ошондой өткөрүбүз. Бир дагы таза шайлоо болгон жок. Быйыл дагы добуш сатылышы ошентип келиши мүмкүн. Ошондой эле болушу мүмкүн. Баягы сатылбайт деп айта аласызбы эми? Айта албайм. Ошол эле жаман үйрөнүп калгандар баягы тааныштарынан акчаны алат дагы тааныш депутаттарынан. Анан ошону эмеге берет. Элдерге азыр берип, биздерге чогултуруп аштырын деп берет. Ошо менен шайлай берет. Карапайым калктар түшүнбөйт экен анча. Ошонун Кыргызстанга пайдасы тийип атабы, зыяны тийип атабы? Зыяны тийип атат жок. Мен мынтип ойлоном да. Ошо биздин өкмөттөгү адамдар, райондогу адамдар, ошо баягы элдерден депутаттардан акча алып туруп, элдерди үгүттөгөн адамдарды эме кылса да, киришсе, өздөрү иштесе. Антпай эле өздөрү кошулуп алат ошогочу. Өздөрү акчаны берип анан ачык эле болуп атпайбы Кыргызстанда акча берген. Мына мамлекет өнүкпөй эле калды го, эч нерсе. Бир өкмөт курган нерсе эч нерсе жок. Анан кандай өнүп атат? Жаштарга курулган эч кандай нерсе жок. Биздин эртеңки боло турган жаштарга эч бир мурунку Советтер Союзундагы мектептер, мурунку Советтер Союзунда курулган ишканалар турат, калган өкмөт азыркы мына 15-20 жылдан бери өкмөттүн курган эч кандай элге кылган эч нерсеси жок. Өздөрү байып, өздөрү куруп атат. Шайлоодо деле мына 200 депутат, 200 бай өзүн өзү шайлап алат, болду. Ушунун бардыгы добуш саткандын кесепети болуп атабы? Албетте да. Добуш саткан абдан туура эмес. Бул эл деле түшүнүп калса керек. Сатылып кетишип мынакей кандай нерселер болуп атат. Талдоочулардын баамында калкты добуш сатууга үйрөткөндөр да дал ушул жол менен бийлик орундарын ээлеп көнгөн саясатчылар болуп эсептелет. Анын тарыхы эгемендүү Кыргызстандын тарыхы менен түздөн түз байланышта. Түрдүү жолдорду издеп көрүштү. Адегенде Тетик Акаевдин мезгилинде самын, un, туз жана башка эл керектүү товарларды элге берүү аркылуу, элге таратуу аркылуу ошентип сатып алып атышты. Андан кийинки мезгилдерде мына бүгүнкү күнгө чейин уланып келатат. Кадимки эле ар бир добушту акчалай баалап алып сатып алып атышат. Бул эч жалган эмес. Өткөнкү президенттик шайлоодо да дал ушул эле көрүнүш болду. 15-жылкы парламенттик шайлоодо дал ушундай көрүнүш болду. Эми карап көрөлү. Ошонун жыйынтыгы эмне болду? Добушту сатып алган, алдап убада берген партиялар бүгүнкү күндө ошол элдин алдында айткан убадаларынын бирин аткарган жок. Бирин да аткарган жок. Алардын түзгөн өкмөтү болсо, мына көрүп атабыз. Эмне кандай өкмөттү түздү парламент, ошентип жана добуш сатып алып барган парламент. Анын зыянын ким тартып атат? Баягы эле карапайым эл тартып атат. Ал аткаруу бийлиги мына өкмөт, мына жакында эле Абылгазиев, андан мурунку Сапар Исаков. Эмне болуп кетти жумушуна? Эмне кылып ошону ким түздү ошол өкмөттөрдү? Ушул парламент түзгөн. Кайсы парламент түзгөн? Элдин добушун сатып алып барган парламент түзгөн. Ошолор эмне кылды? Ошол өкмөт эмне кылды? Элге эмне кылып берди? Жеп ичмей. Мына Абылгазиевдин артынан да бир канча миллиондор желгендиги тууралуу сөз болуп, эч кандай ал өзүнүн баягы жазасын албастан эле кетип калды. Ким түздү ошол өкмөттү? Парламент. Парламент менен теги ушул акыркы өкмөттүн карым катышы кандай болду? Бирин мактады. Эмне себептен? Себеби булар табакташ. Демек 5 жылга өздөрүнүн тагдырын 1000 сомго сатып койгон эл ошонун жыйынтыгын көрүп атат азыр. Башкача айтканда, эл журт, силердин биз сатып алганбыз. Добушуңарды акчага сатып алганбыз, биз кутулдук дегенде эле жагдайда мамиле кылып атат элге.
Добуш сатуучу да, аны сатып алуучу да кадимки кылмышкер экенин түшүнүү зарылчылыгы турат. Сиз бүгүн добушуңузду сатсаңыз да, сатпасаңыз да шайлоо өтөт, турмуш улана берет. Бирок сиздин бул кадамыңыз кыргыз мамлекети үчүн канчалык кооптуу экенин бүгүн өзүңүз деле толук бойдон түшүнүп жеткен болушуңуз керек. Бул жерде эми карапайым элдин гана ойгонушу калды. Эгер карапайым эл ойгонуп, жок болбойт экен, добуш сатсак мындай өкмөттү түзгөн элге журтка бир пайдасы жок, чек ара маселесин чечпеген, экономика маселесин чечпеген, элге карабаган, деги эле мамлекетинде ойлогон депутаттар барып калат экен деген ойго келиш керек да. Жанагыдай акча алып шайлаган арам дегенди ал шариаттын милдет айтыш керек. Ал саясат эмес ал. Ал шарият. Арам ушунун болбойт деп айтыш керек. Ал милдет, ал патва. Балким бүгүн эле сиздин добушуңузга куда түшүп, анын баасын бычып, сунуш кылып келип жаткандар пайда болгондор. Сизге акча сунуш кылган адам, демек ал өз кадырына, дареметине ишенбеген. Бирок сизди жөн гана арзыбаган тыйынга добуш сатуучу бир болбогон бир адам катары көргөн саясатчы экенин так түшүнүңүз. Өзүнө ишенген лидер сизден добуш сатууну сурап соодалабайт. Ал өзүнө жана элине гана ишенет. Кескин өзгөрүүлөргө барышыбыз керек биз. Кескин өзгөрүүлөргө барышыбыз керек. Бүгүн элибиз ушуларга жок деп туруп, крест коюш керек да. Крест коюш керек. Ошондо өзгөрөбүз. Анан кийин жанагы эле акчага берилип кетсек, туура өткөн шайлоодо 1000 сомдон берсе, азыр 5000 сомдон берет. 5000 сомдон ар бир шайлоочуга бергенге бир же эки эле партиянын күчү жетет. Биздин, например, күчүбүз жетпейт. Мен ачык эле айтайын. Биз такыр акча таркаткан эмеспиз, азыр дагы таркатпайбыз. Бул не из-за того, что там денег нет. Нет. Акча мүмкүн табабыз. Бизге деле келип атат. Например, мага өтө көп адамдар келет. Чоң бизнесмендер келет. Биз акча берели. Биз акча менен кошкула, же болсо мына акчаны алгыла да баргыла деген адамдар келет. Бирок мен элге акча таркатыштан уяламын. Акчам бар болсо да тарката албаймын. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.